Урматтуу айымдар, көйнөктөргө ар кандай биз сүрөттөрдү салабыз. Кээде тоолук, үч буручтук, геометрический фигурада, а кээде оймо чиймелерди. Анан ошолорду кантип биз биринчи даярдап алабыз? Ушундай тегиз кылып, анан мындай кооз кылып. Мен маргеланский шелк, мына вискоза. Экөөнүн бир жүн ортосуна жүн салып, анан экөөнүн бириктирип туруп, анан биринчи дайындап аламын. Кантип дайындайм? Маргеланский шелкту мен боеп алдым. Бооз өңгө, мындай өңгө боеп алдым. Мынакей азыр. Мынакей. Мындай өңгө, бооз өңгө, светло-серый. Боеп алдым дагы, анан суулап туруп, мына клеенканын үстүнө салдым, шаблонго. Анан анын үстүнө бирке жүндү себеледим. Анан жүндүн үстүнө мына вискозаны төшөдүм. Мен атайлап 3 этапта көргөздүм да. Эми мен азыр жүндү аягына чейин салам, анан үстүнө да вискозаны салам, үстүнө жабам сетканы, анан самындап, анан шлиф машина менен эле баарын жүргүзүп коем. Негизи вискозная бумага деп коет. Вискозная бумага, анан шелковая бумага деп экөөнү эки башка кылып туруп жазып алышат, а мен болсо экөөнү бириктиремин. Анткени сүрөттүн бир жагын шелкту салам, бир жагына вискозаны салам, ошон үчүн ортосуна жүндү салып эле, анан ушинтип дайындап коемун. Эми мен муну азыр бүтүрүп, раскладкасын бүтүрүп туруп, анан кийин шлиф машина менен жашынакай баарын бир сыйра киргизип туруп, анан кургатам. Кургаткандан кийин анан кайчы менен любой фигураны оймо чийме эмне болот, өзүм каалагандай кыркып аламын. Баягы боор менен чийип эле кыркып, түзөп, анан кийин жана көйнөктүн же башка бир кийимдердин эмесине үстүнө сүрөттөрдү коздоп салып туруп, анан кайра эле шлиф машина менен баарын тегиз киргизип алабыз. Мен азырынча сиздерге вискозно шелковая бумаганы даяндаганын көргөзүп берип атамын. Урматтуу айымдар, мен жакыныраак камераны коюп, жанагы мынакей вискоза жүн, анан кийин маргеланский шелкту ушу бир сыйра дайындап алдым, кургатып койдум. Эми ушинтип туруп жазып алып туруп, анын үстүнө жашынакай алып туруп, боор менен сүрөттөрдү тарттыран ар кайсы сүрөттөрдү берден бычып алса болот да. Анан бул жанагы өзүңүздөргө ылайыктап ар кандай эмелерди, сүрөттөрдү тартсаңыздар болот да. Эми мен болсо жөн эле баягы 4 бурчтук, 5 бурчтук, 6 бурчтуктардын баарын тартып, эми кийизип алам да. Эми мен муну көйнөккө ылайыктап атам сүрөт салганга. Оймо чийме эмес, жөн эле баягы кыркып алам эми ушинтип. Эми оорураак сүрөт салам дегенде мен болсо жанагы кумшекер кошуп самынга, анан ошентип катырып эметип алмакмын. Азырынча болсо мен баягы жөн эле мына көрдүңүздөрбү, ушинтип четинен кыркып аласыздар. Четинен кыркып эле, анан ар кандай 4 бурчтук, 3 бурчтук ушинтип кезип алып, дайындап алсаңыздар болот да, ушинтип. Анан көйнөккө коздогонго болот. Ар кандай кылып. Ушинтип кезип, баягы эмени маргеланский шелкту кайчы жакшы кыркылбай жатыр да. Мынакей. Мына ушинтип, мисалы, мындайынан коюп, ар кандай сүрөттөрдү мындай салса болот да. Салып, сүрөттөрүн мынтип салып алса болот. Эми мен муну көйнөккө ылайыктап атам да. Көйнөккө сүрөт саламын. Ушундай вискозный бумаганы, мыналардын баарын кезип алам, баарын дайындап. Анан ушу ар кандай түрлүү этегине, анан баягы чет жагына эмелерди, гүлдөрдү салып аламын. Мынакей. Мынтип жакыныраак сиздерге мындай көргөзөйүн. Мен экранды жакын койдум. Ар кандай ушинтип сүрөттөрдү салса болот да.
эми жашынакы болот бул. Ушундай даярдап алсаңыздар болот, кургатып. Анан кийин муну кайра көйнөккө раскладкага койсоңуздар, ар кандай сүрөттөрдү эметсең, оймой чийме кылсаңыздар болот. Гүлдөрдүн жалбырактарын кылсаңыздар болот. Абдан сонун кооз көрүнөт да. Мынакей ушинтип вискозный бумага, шелковый бумага жасасаңыздар болот.